Мен кылып коеюн анда. Общийге жұмыс регистрациялык коюлат. Кайрынан? Мына зав канцелярия. Сизби? Эмнеге бир айдан бери жөнөтпөй атасыздар бул баракты? Эме сизди чакырган жок да. Жөн бияк менен келип беришпейт. Саламат. Тарткан болбойт. Биз соттук отурум эмес да бул. Биз түшүндүрүү менен кабыл алып атам. Сиз Жок, ошол бербейт да бир айдан бери. Эмнеге болот? Биз такташалы биринчи чыгып соттук отурум боюнча эле гана разрешение ходатайство. Чүй областын сотунун чечимин Турганына карабай, карабастан ала менен сот респектовать чакырып жатат. кайра камал. Кайра камасында. Тим эле сот системасы минтип атат. Чирип бүтүп калганыбызды билбейбиз. Саламатсыздар урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн болсо биз Чүй областына караштуу Аламидин районунун сотунун алдында турабыз. Бизге биздин редакцияга Абдыкадыров Зарылбек кайрылган. Ал ушул райондук соттун чечими менен өзүнүн автоунаасы айып аянтчасына коюлуп калган, бирок даттануу үчүн Чүй облустук райондук сотуна ошол соттун чечимин жөнөтө албай барам. Бир ай мурун келгенде ошол убакта деле эч кандай ошо чечимдерди даттануу үчүн Чүй облустук сотуна жөнөтпөй келет экен. Ушул окуянын чоо жагдайын өзүнөн сурап көрөлү. Зарылбек, окуя кандай болду эле? Эмне болуп сенин автоунааң ушул райондук соттун чечими менен айып аянча болуп туруп калды эле? Эмне болду эле? Окуяны мындай кыска нуска айтып берсең, баягы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Ассаламу алейкум. Менин атым Абдыкадыров Зарылбек. 2019 жылы 2 сентябрда Mercedes-Benz Sprinter автоүлгөсүндөгү машина сатып алгам. Өзүңө каттаткансың? Өзүм атыма каттатып алгам. Керимбаев деген аттуу жарандан өзүнүн техпаспорттан эле техпаспортко өзүмдүн атыман ГРСте барып оформление кылып алгам. Бөлүгү техникалык бөлүгү, болобу? Сага өзү сатып атат, каттап берип атасың. Унаадан каттап алып атасың. 2020 жылы март айында Аламидин РОВДсынын тергөөчүлөрү штрафстоянкага токтотуп койду. Аламидин районунун токтому менен. Ошо боюнча карантин болуп ала албай жүрүп, бир жыл соттун токтому мененби? Соттун токтому менен токтотуп койушкан. Бир жылдай жүрүп, 21-жылы март айында Чүй областтык сотунун кайра ошо Аламидин сотун жокко чыгарып, өзүмдүн немеме чыгарып алгам да. Бурдакы чечимин жокко чыгарып турасың. Өзүм сотто биякта Чүй областында точно так жазылып турат. Сот талаш тартыштар бүткүчөктүү Абдыкадыров Зарылбектин на хранение без снятия ареста берилип турсун деп. Сот тарабынан аяктанга чейин эсни жоопту сактоо үчүн камактан чечилбей пайдаланууга берилсин деп бул Чүй облустук сот жаап берип атат. Жакында эле 15-декабрда Аламидин районунун соту кайра ушундай бир токтом чыгарып коюп атат. Штрафстоянка коюлсун. 22-жылдын. Аны дагы 15-декабрда мени чакырбайт, сотко вообще келген эмес. Сот процесске келген эмессиң, билген эмессиң, кабарың болгон эмес. Аламидин РОВДсы 19-декабрь күнү саат 7-де чалышып, автоунааны осмотр кылып коюш керек дешип, Октябрь РОВДсынан чалып атабыз дешип, мен шаарда меселем деп эртеси саат 10го келгиле деп Октябрь РОВДсына барсам кабинет кайсы деп кирейин десем, эшикте күтүп тур деп эшиктен келишип, Мусаев деген опер и Жиргалбеков Темирлан деген тергөөчү келип, мага ошондо токтомду көрсөтүштү. Штрафстоянка коюлсун деген. Мыйзам боюнча 5 күнүн ичинде обжалование кылыш керек экен. Мага 20 күнү кармашкандыктан обжалованияга убактым жетпей калды. 20 даттануу мөөнөтү өткөрүп турган берип атат. Атайын берип атат ошондой кылып 20-сында. Мыйзам боюнча кайра биз аны срокту восстановить этиш керек экен. Мыйзам боюнча аны восстановить этип 22-синде жазып, срокту восстановить этиш үчүн эле ушуну эле мына, ушул эле срокту 28-февралда восстановить этет. Шералиев деген судья. Бияктан Аламидин районунун соту. Эми ушуну Чүйский областойго жөнөтүп коюш үчүн эле бир айдан бери жөнөтпөй атышат. Сот жөнөтпөйт ошону. Канцеляриядагылар кимиси жөнөтүш керек, ошону жөнөтпөй атышат да. Чалып көрдүңөр, сурап көрдүңөр эмне дейт? 28 бир айдан кийин келип, Чүйский областойго барып билдик, эмнеге биздин ишти чалбай атасың, чакырбай атасың десек, аяктагылар бияка келе элек деди. Бияктан барып биле деп, бияка келип сурасак, Шералиев деген судьяга бар деп канцеляриясы берди. Аяка барсак Рыспекова деген чыгарып койгон, стоянка коюлсун деп. Ага барсак алар бири-бирине шылташат. Мага иш бүгүн эле келди, мына бүгүн жөнөтөбүз деп, бир айдан кийин. Ошон үчүн биз сизге кайрылганбыз, ошону мыйзам түрүндө карап беришти. Азыр бул жактын жактоочусуна дагы бир катар суроолор узатсак, келсеңиз баке, эмне болуп атат, кандай болуп атат? Буяк жөнөтө албай атат экен, бир айдан беричи ошол шаардын бул бурчунан тиги бурчуна бир кагазды жеткире албай атыптыр бир айдан беричи. Эмне болуп атат? Биз билбейбиз. Мына 28
февральда 23-жылы судья Шералиев апелляциялык даттанууга болгон мөөнөттү жандандырып берип атат. Чүй областық сотуна кетсин. Даттанганга болот деп. Болду, мына ушул 28-ci мурда чыккан чечимде. Мурдагы чечим. Айып аянтчасынан коюлсун деген чечимде даттануу үчүн болот деп чыгарып берип атат. Мөөнөттү жандандырып берип атат. Анткени бул мөөнөт өткөрүп койгонда. 15-декабрдагы 22-жылы чыккан токтомду 20-декабрда буга билдирип атат. Атайын 5 күндүк убакытты өткөрүп 15-декабрга да чакырган эмес судья Респекова. Чакырбай туруп чечим чыгарып. Бир жактуу эле чечим чыгарып атат. Чечим чыгарып салган. Эмне иш экен? Бул иш боюнча, мына тергөө жүрүп аткан бул иш боюнча бул күбө да эмес, шектүү да эмес, жабырлануучу да эмес. Бунун үстүнө эч ким арыз жазган эмес. Менин машинамды тартып алды. Бул мага мынча карыз, балант түгүндө эч нерсе жазган эмес. Таптакыр түшүнүксүз. Бул чечимди даттаналы деп, даттануу жазып келсек, суроо өтүп кетти да, мөөнөт өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин восстановленияга бердик. Калыбына келтирүү боюнча. Калыбына келтириш үчүн 3 ай 4 ай жүрдүк. Карабай сот, ушул эле сот. 15-декабрда чыккан немени чечим токтомду. Биз мөөнөттү кайра восстановить этип бер деп 22-декабрда кайрылганбыз. 22-декабрдагы өтүнүштү 28-февралда карап атат. Көрдүңүзбү? Январь, февралдан өткөрүп барды. Ооба. Мөөнөттү басана айтты, жандандырып бер деген өтүнүштү биз берип атабыз декабрда 22-синде. Булар болсо 28-февралда карап атат. Судья Шералиев карап атат. Басана этип берди. Эми эткенден кийин 28-декабрдагы, февралдагы даттануубузду кетирбейт экен. Себебин билбейбиз, азыр чогуу билели. Февраль, март, апрель болду азыр, кетелек. Кетелек деп атабыз, билбейм, көрөлү. Кирип сурап көрөлү анда, канцеляриясынан кандай экен. Кимсиздер бар? Бүгүн кечке чейин печатать этип алып регистрация кылып коюш, Мен кылып коеюн анда. Общий жұмыс, регистрация кылып коюлат. СМИ аяқта. Стоп беспредел. Чөм кирип алып беречи? Вопрос. Представление бербесе киргизбейсиздерби? Айтып бериңиз, биз айтып коебуз, журналисттер келди, суроолору бар экен деп. Бияка жөн келбейт да, адамдар кыйнап аткан үчүн келет да. Бир элементардуу бир баракты шаардын бул башынан тиги башына жөнөтө албай атса бар. Бияктын иши менен келдимиз канцелярияга. Кире берейин. Канцелярияга суроолорубуз бар, ошолор берип алалы. Жөн айтты. Ким айтты? Эмне? Жөнөтпөй атасыңар да, ошол буяктын маселеси менен келип атпайсызбы? Бир айдан бери даттанайын десе, тиги Чүй областта сотко бир кагазды жөнөтө албай атасыңар. Айтып көргөн. Чо, биз кире бербейби, эмнеге биякта амын отасыңар бизде? Ачып коюңузчу биякты. Мына зав канцелярия. Сизби? Эмнеге бир айдан бери жөнөтпөй атасыздар бул баракты? Эме даттана алды, мөөнөттүн алдына келтирели деп атса, бияктан областын сотко барган. Жок, келтирген да, бирок тияка барыш керек да. Жөнөтпөй атады. Себеби эмне экен? Вот азыр байке бир мүнөт Сауыр деп вопрос? Юрuz benim unutmadım. Okey, oturmuş. Burada girelim. Siz girmey turunuz men bana men taktap bayke girsin taktap soruyu söyleşip alayım. Жүрүп. Дагы эле кетелек бекен байке? Билем, азыр билем. Азыр Аламин район сотуна келдик. Адвокат тактап атат. Булар өзүнүн эле мындай иштери көп, түшүнөбүз, бирок ошол азыр тактап берсе, даанасын билебиз да. Жөнөтүлгөнбү ошол бир барак же жөнөтүлгөн эмеспи? Кызык да, бир айдан бери шаардын бул башынан тиги башына чейин бир барак жетпейт. Адамдар жүрөт 3 айлап соттошо, ошол мөөнөттүн алдына келтире албайчы. Мындай болбош керек да. Булардын да өзүнүн укугу бар, ошо даттанууга укугу бар. Ошол даттануу укугун барып колдонолу десе, ушул Аламин район сотунан элементардуу бир кагаз келбейт. Мынакей ошону иреттеп тактайлы келип отурабыз бияка. Азыр кирип кетишти, бизди киргизгенге уруксат берген жок.
Азыр чыкса жоонуп калабыз. Эмнеге жөнөтүп туруп? Байке эми эмне дейт? Белгисиз. Төрага чакырып, төрага. 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 Же такалып туруп же жөнөтүлбөк. Эмне болуп тур? Азыр айта элек тапкан. Таппай атышабы же? Пока табалык. Мына көрсөңөр ушу кагаз каякта экенин да таппай атышат. Бир ай мурунда кайрылдыңыздар беле? Ой, кайрылмак турсун урушуп бердин кыйылышып кетти. Урушуп да кетип беле ошо кагаздын айынан. Анда эмне дештиле? Эмнеге жөнөтпөй аттылар? Структурабыз азыр биз Чо кирип бизде кирип чогуу эле. Чогуу сактап кой. Эми сизди чакырган жок да. Жөн бияк менен келип берсиз. Саламат. Саламатсызбы? Камераны өчүп туруңуздарбы? Чо бияктан эле бир эле сурооз керек. Ошо бир кагазды эмнеге эметип атат? Биз такташып алабы? Чыгып турсаңыз. Биз мына өзүңүз отуруңуз экен. Сиз чыгып туруңуз камера менен. Эмнеге? Тарткан болбойт. Биз соттук отурум эмес да бул жерде. Биз түшүндүрүп мен кабыл алып атам. Сиз Жо, ошол бербей аттыр бир айдан эмес. Эмнеге болуп Биз атат? такташалы биринчи чыгып туруңуз. Соттук отурум боюнча эле гана разрешение кадатайсыз. Чыгып тургузуп атабыз. Сиз эмне маселе боюнча? Сиз бизге срокту бастан айтып бергенсиз. Мындай отуруңуздар бияка. Мына отуралып, такташып алалы. Кара. 28 февралда. Мен чечим чыгардым беле? Ооба, мына. Эми ушуну Чүй облусу сотко жөнөтө албайбы булар? Атыңыз ким болот? Кайрат Кенжебаев. Кайрат, Буну азыр такташалы. Сиздин атыңыз ким болот? Менин атым Жуматаев, Абдрахман. 28 февралда биз аны токтом чыгарганбыз, туурабы? Ооба. Срокту восстановление кылып бергенбиз. Ооба. Азыр ошол эмне болуп атат маселе? Ошол эле күнү 28-де биз өткөргөнбүз апелляциялган таптаны. Ага. Эми ушу кетпей атпайбы Чүй облусуна? Эмени чакырчы. Тиги Саматты чакырсаң, жанагы жалоба боюнча курьерди. Эми мырзаны чакырсаң еще. Бул 15-декабрда ким карады эле сизди ким? Рысбекова караган. Ага. Мына. Хотя 2021-жылдын Чүйүскө областын сотунун онда чечими бар. Ушул эле машине буга айтпак храненияга берилсин деген мына. Так жазылып ошо. Талаш тартыш бүтүп жокtu. Минуя будан миновать этип туруп, Рысбекова момда чечим кабыл алып атат. Во дворит на стоянку деп. Мына Чүй областын сот чечими бул күчүндө да. Мындай кылсаңыздар. Эми Чүй облус сотунун чечими чыкканда, анан Рысбекованын соттук отурумда мен 28 февралда мен срок боюнча маселени карагам, туурабы? Сизге чатак жок. Бизде ошо эмне үчүн кетпей жатат? Биринчиден, экинчиден тактап беребиз азыр боюнча. Экинчиден Рысбекова чакырыш керек эле да, машиненин ээсин сотко. Мыйзамда четко жазылып турбайбы? Байке, запись кылып ал. Байке. Жок, тура берсин ал эчми. Главный видео эме. Мен бакы видео запись боюнча мен түшүндүрүп берип коеюн кайра. Өзүңөр билет болушуңар, соттук отурумда ачык деп болот. Соттук отурумда ана адвокат өзү билет, өтүнүч келтиргенде макулдук бериңер. Жалган биз билесиз. Биз боюнча билесиңер. Анан соттук отурум эмес да биздики. Анан бул мындай айтканда иштин чоо жайын түшүндүрүү процедурасы да. Мен бак оператор кызматкериңизден ошон үчүн мен айтып атам. Азыр биз тактайбыз бул боюнча. 28 февраль чыкса, сиз эми жанакы облус соттун чечими бар болуп туруп, мындай чечим чыгарып атат дегениңиздин бардыгы сиз апелляцион жалоба жаздыңызбы? Жазгам. Болупту. Хорошо. Эми аны каралат го. Жок, башка. Азыр мен бизде вопрос эмнеге кетпей жатат, Азыр тактайбыз азыр ошо. Бир эле суроо экен ушу эмнеге кетпейт? Азыр тактайбыз. Балдарыңыз айтып атат, кетти дейт да. Балким 1-2 күн мурун кеткен чыгар. Но не факт. 28 февралдагыны эмнеге кармап отурасыздар түшүнүксүз болуп атат да. Билесиз да, сиз канча күндүн ичинде кетиш керек, сиздин токтолууңуз. Бизде бар кагаз көп да, бул кеткенби көп иш кетет да облуска. Азыр тактап берели, хронология менен журналдар бар. Облус сотко качан бардыңыздар? Бул азыр точно айтып берем. Өткөн жумадабы кантип? Понедельник. Ошондо айтканда келе элек деп, Ооба. Өткөн биринчи күн барып жүрдүм. Анын эртесинде бияка келген. Бияка келсе, сиз ишти Рысбекова кеч тапшырыпсыз. Ошондой маалымат берди. Бизге Рысбекова немелер ушундай айтты. Мырза гана. Мырза? Мырза. Рысбекованын иши болуп атат бул жердечи. Мырзанын да
Могу иш боюнча? Причинасын сурасам ошентип айтышты да, алар бизге бүгүн эле тапшырышты деп. Чүй облус сотуна 31 мартта кетиптир. Исходящий. Замирбекова деген кабыл алып атат. Азыр биз эмне себептен тактайбыз азыр? Немени чалчы? Bir aydan ötkөндөн кийин. Адилет помощниктер. Өзү март болгон бүгүн Пятница эле турмаган эле. Бүгүн экинчи күн. бүгүн экинчи күнү. Бүгүн 3-чү да, 3 күн мурун кеткен. 4 апрелде. 31 мартта это сопроводительный жазылып атат. А тиги Чүй областық сотқа кайсы күнү барып түштү, это тоже не факт. Жок, түшүптүр мына. Замирбекова деген кызматкер алып атат мына. 31 карасаңыз. 31 мартта алып атат. Кабыл алып атат. 28 февралдагы токтомду. Көрбөйсүздөр, бул соттордун бул жерде мыйзамсыз иштегендерин бул жөн эле чет эле. Менин колумдагы иштерди көрсөтө турган болчу болсом, окмуш болуп атат. 30 күндүк өкүмдү жаңылык кылсам, 10 күндүн ичинде жаңылык кылышым керек болчу деп возврат кылып салган бар. Бул боюнча Чүй областық сотко баралы, менде документальный доказательстволор бар. Азыр бул иш боюнча карайлы. Негизи канча убакытта кетиш керек эле, урматтуу студия? Канча убакытта кетиш керек болду? Сиз буну записьте өчүрүп койсоңуз деле болот, поскольку биз эми түшүндүрүп атпайбыз мына. Адвокат болот, сиз өчүрүп коюңуз записьте. Мен суранат элем сизден. Соттон айтып кетпеди, сотто отурум баягы ал өзүнүн жолу болсо. Албаңдар. Сен качан алдың эле? Ишчилерде беле? Я не помню, бирок бизге бергенден кийин эле эртеси күнү эле тиги жалобалардын стармалары Жок, силерге эмнени берди? Ким берди? ишти албан берген да. Качан берди ошондо? Точно датасын не помню, что. Сопурга чейин мен 2 күн болгон да. Жуматов беке, сен атыңыз ким болот? Зарулбек. Зарулбек, могу жалоба түштү боюнча дагы өзүңөрдүн жалобаңардын тагдырын сурап облус сотко чейин бардыңар беле? Качан бардыңар? Биринчи жолу. Бардык. Биринчи жолу качан бардыңар эле? Ошо 27-синде бардык да. Марттын Жок, ага чейин биз 28 февралда тапшырдык элек. Бир 10 марттарда барган жоксуңарбы? Жок, 5 марттарда бияка да келген жоксуңар, э? Мен барыш керек экенин билбейт экен, барыш. Жок, барып ал келганда эмес. Стрелканы бияка бурган болбойт. Мени сүйлөтпөңүз, урматтуу сот, мен сүйлөбөй эле тынч отурайын. Эгер мен сүйлөчү болсом башкача болуп кетет анда. Күнөөнү биз жака бурган турасыз азыр. Өзүңөр издеп таппайсыңар деп. Барыш керек болсо бармак, мен просто билгенмин, Мен барыш. күнөөнү Жуматов эке, мен сизди сыйлап күнөө ал боюнча маселе жок. Мен просто ошо сурап атам. Мен бекеринен картайган жокмун, чачым бекеринен түшкөн жок айлана. Мен кечөөнү турган эмесмин. Албан кетчи. Могул ишти качан тапшырдың эле канцелярияга? Ишчигандан кийин 10 күн ичинде өтпөкпүз. Ошондон кийин сразу эле алып берген. Жок, кимге бердиң, каяка бердиң? Айта такта. 31 мартта кетип атпайбы азыр? 31 мартта кетти. 4 күн мурун кетип атат. Бул апа эмне берген? Мырза. Жок, Мырза бул 30 берип атат дейт мартта. Жок, 30 эмес. Бир 2 күн 3 күн мурун эле кылып, анан кийин мен сопурумду жазып, анан колго киргизбедим эле. Мырза, бунун сопур письмосун барбы өтүп берген кагаздар? Кетип койсоңуздар болот, ошону өзүңүздөр билишсиз. Это уже рассмотрели, да? Эмнени? Ошо иште ошентип жүрүүдө колдон колго өткөрбөй эле можно было Эми рассмотреть. Мырза мындай да. Эми ал өзүнчө тиги инструкцияны талабына ылайык иштейбиз. Муну мен 30-ун эмес, сен буга чейин эле сен келбедиң беле? Мен еще вопрос был, эмнеге кетирбей жүрөсүң? Мне, вот, допустим, я к вам зашел, оставил, за процесс получил. А сиз мага эртесин кайрап келбедиңизби? Вот ошол күнү я направил и сразу эле берген да канцелярияга. Ошондо азыр биз Саитов сизге 30ду берип атасыңарбы? Марттын 30-унда. Нет, не те Сен качан өткөрүп бердиң? Фиксацияң барбы? 4-5 күн бар. Тосно акча алып берген. Жыгым аларына чейин эмелечи. Ондондон кийин алып. Үчүнөн киргенден кийин 1-2 күн алып бергем да. Онда иш бар болчу. Судья жүрөттү, бияк жүрөтсүн деп. Алып бергем ошондо. Бул боюнча өзүнчө биз териштирүү жүргүзөбүз. Кызматтык териштирүү. Азыр мен иш боюнча бул жерде мен билишимче буга 2 жума мурун эле бул маселе коюлуп келген. Мен Рыспековага чейин бул маселе боюнча киргенбиз. Бул боюнча териштирүү жүргүзүп, тийиштүү чараларды көрүлөт. Бүгүнкү күнү азыр бир тасдыктаган боюнча факт действительно Аламбердин сотунан 31 мартта барып
таштарылыптыр мына эмеден да. Ошоно район соттон 31-мартта кетип атат бул кагаз. 31-мартта кетип атат. Потому что биз мындай да, биз срок мөөнөттүн калыбына келтирип атканда, биз только мөөнөт өтүнүчүн ошол эле киши билет, мына Жуматай байке. Биз мөөнөттүн калыбына келтирип бердик. Эки өтүнүчтүн негизинде. Иш бул жакта, Рыспековда. Булар күтүп атат. Качан судья Шаралиев карап кандай чечим чыгарат? Биз чечим чыгардык, 10 күн биз күтөбүз. Мен аңтамам, токтом күчүнө киргенге чейин деп. Анан ишти бияка беребиз дагы, тиркеп постановление кылып туруп. Анан булар уже как оформление кылып туруп, булар уже жиберилишет. Потому что негизги 15-марттагы токтомду башка судья кабыл алып атат. Мен ошол токтомду мөөнөтүн мен калыбына келтирип бердим. 28 болсо 10 күн, это где-то бир 21, где-то 10-марттарга мына күчүнө кирди. 10-мартка чейин биз кетире алмак эмеспиз. Мына өтүнүч Навастана срокту неме бар. 22 декабрда тапшырылган. 22 декабрдагы өтүнүчтү сиз 28 февралда карап атасыз. Хорошо. Буга мен жообум бар. Бул өтүнүч биринчи төрага Масыбаевга түшкөн. Ал киши жаңа жылдан бери оруп, бүгүнкү күнгө чейин жумушка чыга элек. Ал кишинин ушундай как раз таки маселе жаралбасын деп, бул сурооңузду мен берет деп Жуматай байке күтүп отургам. Бул сурооңуздарга мен жооп берем. Буга жообум бар. Бул ушундай маселе жаралбасын деп, бул киши криминалист өзү. Өндүрүшүндөгү 70 канча ишти биз автоматка салып, бөлүштүрүп башка криминалисттер каралып атат. Ал жакта өзүңүздөр билесиздер, арестантский иштер бар, иштер бар. Эмне үчүн көп каралып атат деген маселе жаралбаш үчүн деп, биз ишти тиги төраганын өндүрүшүндөгү иштерди биз автомат түрүндө АИС деп коебуз, ошонун үчүн таркатып бөлүнүп берилген. Буну болсо эмне үчүн бул менин өндүрүшүмө кабыл алынды? Себеп дегенде Бөлүштүргөндө сизге келип деген бул, э? Бөлүштүргөндө мага келип деген, экинчиден бул тергөө судьясынын токтомуна даттанып атат. Рыспекова тергөө судьясы болуп, ошонун негизинде 15-мартта чечим чыгарышкан. Мен дагы тергөө судьясы катары буну тергөө судьясы мөөнөт боюнча биздин полномочиябыз кирет, бул мага түшкөн. Анан 28 февралда биз уже чечим дайындап соттоп отуруп, Жуматай байкелерди мына Абдырахмановду извещение кылып соттоп отуруп. Өзүңөр өкүңөр келгенсиңер, карап бердик. Бул жообуңузга ошондой, Жуматай байке. Мына 22-синде биз тапшырып атабыз. Урматтуу төрага. Процесс хорошо. Сизге 22-синде тапшырып атабыз. Масыбаев ооруп атат деп 4 жолу отложение болду. Судья ооруп атса бир жолу отложениеден кийин эле чара көрүлүш керек болчу да. Мага декабрдагы ишти февралда карап атасыздар. Канча ай өтүп атат? Канча ай өтүп кетет? Мен сиз билесизби, бул өндүрүшүмө мен качан алып түшкөн, билесизберби? Хронология боюнча. Аны билгим да келбейт. Берден мына, берди жалпы аламдын соттун иши болуп атат. Мен түшүндүм. Жалпысынан. Түшүндүм. Ооба. Бул 22 декабрда сизге келип түшкөн боюнча бул спор жок. Келип түшкөн, түшүндүрүп атпаймынбы? Масыбаевдин өндүрүшүнө келип түшкөн. Масыбаев болсо, жана айтылып кеткендей 3 айдан бери больничныйда жүрөт. Мейли, ооруп деп аткан жерибиз жок да. Мынакей урматтуу канцеляриянын кеңсенин башчысы турат. Ушул боюнча, Масыбаевдин секретары бизди 3 жолу 4 жолу ушул жерге келгенден кийин судья ооруп атат деп. Бир күн мурун чалып койбойсуңбу деп чатак чыгарып кеткен мен. 3 жолу келип чатак чыгарган. Обязательно чатак чыгарып, кыйкырып корреспонденттерди элчитип келиш керек бу. Эмне деген шумдук болуп баратат бул? Эмне деген шумдук? Эми Жуматай байке, мен сизге азыр түшүндүрүп берип атам ситуацияны. Ситуацияңыз түшүндүргөнүн бардыгы бизге эч кандай плюс болгон жок. Эч кандай неме келген жок. Биз мындай айтканда башка тараптуу да угуп коюш керек да, Жуматай байке. Мен мындай карасаңыз, тарап жок бу жерде. Бир эле биз башка тарап жок. Биз тарапты айтып атасыз. Сиз суроо берип атасыздар. Мен ошол арызды мен жооп берейин. Мо өтүнүчүңүздү мен 3 ай карап ооруп калды деп шылтоо кылып атпайсызбы? Ооруп калса бир жумадан кийин экинчи, үчүнчү отложение кылбай туруп эле бериш керек болчу да. 5 ай жатабы, 5 ай. Эми больничный жатат, жабылыр элек. Ал киши жумушка чыгып бөлүп бериш керек деген маселе бар да, туурабы? Ал мен айтып атпаймынбы, мени сүйлөтпөгүлө деп. Эгер өлүп калса мына күтүп отура бересиңерби? Келип бөлүп берет деп. Кеп анда эмес да. Кийинки неме кабыл алыш керек болчу да. Вопросту койбойсуңарбы? Моундай болуп атат. Моун бар. Түрмөдө отурган байкуштар ошончо чырылдап атат да. Кара, жылдап, 10 жылдап жатабыз биз деп. Жуматай байке, мындай да, неме бөлүм башчы айтып атат, келип сигнал бергем дейт. Эмне үчүн силер мага айткан жоксуңар? Качан келди? 3 жолу
урушуп кеттим деп атат. Мындай эртерээк айтып койсо болбойбу дейт. Жок, мага бир жолу байке келди, ызылдап келдим. Эмне үчүн бүгүн процесс болчу, эмне үчүн бүгүн болбой калды деп келди. Анан Мединаны чакырдык, Медина болсо айтты, биз судья жок болуп калып, ошон үчүн көчөгүн эмнеге чалып койгон жоксуң десем, көчөгүн жетишпей калдым. Бул байкеге чалдым деди, бирөөгө чалдым деди Медина. Ал бир эле жолу эмес да. Бир эле жолу эмес да. 3 жолу ошондой болуп атпайбы? Ой, айланайындар. Жомарт байке, бундайда мен 16 январдан бери төраганын милдетин аткарып атам. Баягы ооруп атат деген. Кут болсун. Жок, мен аны мактантып айткан жокмун. Мен сиздин көйгөйүңүздү түшүнүп атабыз. Биз түшүнүп атабыз. Бөлүм башы келип мага да ал боюнча маселенин кабыргасына койгон эмес. Анан биз ойлодук элек, төрага чыгат кептепчи. Анан өндүрүшүндөгү иштерди алып эле налево направо бербейбиз да. Туурабы? Өзүңүз билесиз аны, Жомарт байке. Кеп анда эмес. Просто биз эртең мына чыгат деген маселе болуп калды. Сиздин тышкарыда башка адамдар келип атышты. Маселе бар, ошондо болуп атат. Бул жерде мындай термин бар да, сиз билесиз да. Делящееся преступление дегенди билесиз да. Делящий болуп атпайбы сиздердики? Тигиде ооруп калды, 3 ай жатты. Сиз чечим чыгардыңыз, андан бери дагы 2 ай жатат. Делящийси болуп атпайбы? Улам узарып кетип атпайбы? Ооруп калгандан кийинки караганыңызды аткартпайсызбы бул балдарга? Аткартпайсызбы? Аткарбаса кетирбейсизби булардын баарын? Эмне кылып отурасыз армияны? Жомарт байке, мен түшүнүктүү. Тийиштүү кызматтык териштирүү жүрөт. Бул сигнал түшүп атат. Башка да иштерибиз бар. Биз могу боюнча маалыматым ошондой болуп атат. Биз бирок жанакы эмне үчүн Рыспекова кеч жиберип атат, аны биз качан тапшырганбыз, аны өзү тийиштүү эме жиберебиз. Бүгүнкү күндө ишибиз Кызматтык териштирүү жүргүзөсүздөр да? Териштирүү жүрүп, тийиштүү маалымат беребиз. Сиздин дарегиңизге. Рахмат. Дарегиңиздер боюнча ошол. Бул боюнча түшүнүктүү болду. Сиздерге кетиптир, анан бул эмне үчүн кечиккени боюнча кошумча маалымат бересиздер да? Маалымат беребиз. Именно вот по факту кеч жиберилген боюнча. Мына азыр 2 кызматкер бул жерден эми териштирип эле коюлуп, тийиштүү комиссия түзөбүз. Ал кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен зарылбектердин берип, сиздердин дарегиңизге жиберебиз. А облус сот уже биз уже сроктуу восстановление кылып бердик. Алар насколько 15 декабрдагы токтом мыйзамдуу же мыйзамсыз деген облус сот өзүнүн баасын берет. Ал жака биз кийгиче албайбыз. Өзүңүз билесиз. Рахмат. Рахмат. Мынакей Жумадой эке жаңы эле төрага кирип чыктыңыз, төрага Милдет Шергазиевке. Ошол жерде бир эмоционалдуу сөздөр болду. Мисалы ошол тууралуу комментарий берип кетсеңиз. Эми комментарий бергенде эмне? Биз өзүңөр көргөндөй эле бардыгын далилдеп бердик. Биз бош сөз айтып аткан жокпуз. Мына 31 мартта кетиптир. Мындан 4 күн мурун. Ооба, 28 февралдагы чыккан токтомду апелляциялык даттануу менен кошо Чүй областык сотуна 31 мартта жөнөтүп атышат. Бир айдан ашкан убакытта. Мыйзам боюнча 10 күндөн эле ашкандан кийин кетириш керек болчу. Бирок өзүңүз көрүп тургандай, кандай иштер болуп атат? Кечигип жөнөтүп атат. Мына төрага өз мойнуна алды. Иликтөө жүргүзөбүз деди. Мына кетип бараткан эле адамды, машинесин айдап кетип бараткан адамды токтотуп туруп эле милициялар машинесин тартып алып койбоду. Бул жигиттин атында турат. Тек паспорт жазылып турат. Менчиги турат. Милициялар токтотуп эле машинесин апарып штрафстанкага токтотуп коюп атат. Андан кийин бул адвокатка кайрылып атат мага. Келсек, иш боюнча, кылмыш иши боюнча бул же күбө эмес, же шектүү эмес, же жабырлануучу эмес. Ал муну сатып алган машинесинин мурунку ээлери бири-бирине кандайдыр бир доолору бар экен. Ага бунун эмне иши бар? Андан тышкары 2022 жылкы чыккан, 2021 жылкан Чүй областык соттун чечими бар. Мен аны карамагында болуп турсун деген сатылбас. Соттук териштирүүлөр бүткөнчө ответ храненияда Турзун Абдыкадыровдун деп. Чүй областынын сотунун чечимин турганына карабай, карабастан ала менен сот Рыспекова чыгарып жатат. Кайра камалсын. Кайра камалсын деп атат. Эми бу жерде ушундуктар болуп атат да. Анан орустар абдан жакшы айтат мындай. Докажи, что ты не верблюд. Машина айдап кетип баратсаң эле токтотуп туруп, мени азыр көчөгө чыксам шымымды чечип алсачы бирөө. Менин шымым деп. Ушундай болуп атат да. Мына сүйлөсө чоңдор, бийликтер сүйлөсө, укмуш кылып атабыз деп сүйлөп атат. Абдан болуп атат. Демеле сот системасы минтип атат. Чирип бүтүп калганыбызды билбейбиз. Чирип калганына алигиче чирип атабыз. Чирип атабыз, чиригенди биз аны жеп аткан, ичип аткан биз жөнөкөй жарандар болуп атат. А бийликте отургандар алар припевающий отурушат алар. Кеп ушуда болуп атпайбы? Мына жүрүп турган машинесин айдап кетип бараткан жерде тартып алып койду. Сотко келсек, соттор болсо мынтип атат мына. Декабрда тапшырган арызды февралда карап атат да, аны марттын аягында, апрелде жөнөтүп атат. Ошон үчүн жыйынтыкты өзүңөр чыгаргыла, мен эмне дейм. Рахмат.
Урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, баарына күбө болуңуздар. Бул окуяндагы уландысын кийинки берүүлөрдө чалдырып бергенге аракет жумшайбыз. Саламаттаныңыздар.